Assalamu alaikum agayın. Mına Tangırtemen 12. kiçi rayonun kaptalına mına Botsattın jogorku zonasına çıkıp mına olardı göremde. Bu yıl prezident şu bakka geldi ele özgördü desem mına mında ele çaldı var ay tuğandar çaldı var. Mına olardı karagılaç. Şul Botsat emne degen ayanttар var. Kança jıl men kakşap жаздым, süylöptü atam. Mına onday çaldı var, mına eski traktör busulup yakta jatat. Mına onday ahval. Hem şunu bul akademiyanın jetekçiligi kanday kılat hem bulardı bir mınday busup salbayбы. Busup elдин bir көңүлүн çögөрбөй bular bir işteybi, kabinetten çıkıp mına o akademiyanın prezidenti gelbeybi Abduramatov ele Abduramatov. Bu kişi seismologiyalык institutdagы ошол аткана болуп жатат дет якта ошо киши башкарып аткан. Бул эмне иш кылат булар? Эмне иш кылат да? Мына монтип бактын баары куураган бактарды кыйдырып, арасынын баары мен азыр аралап келдим. Мусурай. Ушуларды чыгартканга эми көп акылдын деле, көп эле акча кереги жок го дейм. Бир ишембилик өткөрүп ошол жерде бекер отурган илимий кызматкерлер эми иштеп аткандыр, өзүлөрүнүн ишин жасап атат эми бизде илимий ачылыш жок эле бирдемелер жасап атат деп тамашалап калабыз го. Бирок мындай кууратып ушуларды моундай акыбалга таштабай развалный да, орусча айтканда, развалный. Моундай ичинде баягы эски тит ураган курулуштар бар ушунун ичинде. Булар тазалап бир реформа кылбайбы? Бул эмне Ботсатты ушундай шорлотуп канчадан бери таштап коет. Эми жамандык деле ушу бул жамандык эмес, ушул адамдарды бир алдыга жылып берки тетиякта иштеп атат, өйдө жагы иштеп атат, президент чуркап жүрөт деп атабыз, УКМКнын жетекчиси чуркап жүрөт, Кабминдин башчысы Акылбек Жапаров жаны тынбай бүт дүйнөнү кыдырып атат. Эми бер жагы аларды карап эле отура бербей мына айлык алып отурган айлык очойгон айлыктарды коюп бериштей. Ошолор иштебей, бирдеме кылбайбы, инвестор тартып келбейби, Мирзиеев айтып атпайбы, бир инвестор алып келбеген айыл өкмөттү бошотуп атат Өзбекстанда. Булар эмне иш кылып атат? Кудайга тоба кылдым да. Ушуну эртең менен таң эрте айтууга туура келип атат. Азыркы берүүгө улайынчы мына кууратып таштаган аянттар көп да, мына бактар куурап, бул адамдын көңүлүн чөгөрөт экен, аябай чөгөрөт да. Бул эми ушуларды кыркып алып кетишке кыйынбы деп атпаймынбы мен. Эми мындай аянттар муну Өзбекстанда болгондо мен жакында көрүп келдим. Ушунчалык талаада бош орун жок экен. Тилке иштетилип, тоолорду да гүлдөтүп атышат. Тоолорго туя жанагыдай кургакчылыкка байымдуу өсүмдүктөр тигип, баягы биздин союздун убагында адырлар, Асанбайдын адырларын көрсөтпөдү ыйлап, жана Ыдырыс Мырза баягы. Биздики талкалап эле атат. Мына эми куураган деңгээлге алып келди буну. Бул эми жооп болбосо, жаза болбосо, сурак болбосо ушундай боло берет. Мунун бир сурагын жасаш керек да. Кудай ырбады, иштебеген кишилерди иштен тез алыш керек да, ордуна бир мындай бир мотивация деп коет. Азыркы жанагы бир мындай тез мобильный иштей турган мыкты адамдарды алып келиш керек да. Бар азыр ушундай. Же чакырыш керек жана тентип жүргөн балдардан. Дүйнөнү гүлдөтө баштады биздин балдар.